Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Мен Самат атындагы орто мектебинин математика мугалими Койчубаева Тазагүл Назаровна. Бүгүнкү 5-класстын математика сабагынан ондук бөлчөктөрдү көбөйтүү деген теманы өтүп бермекчимин. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабактын максаты силер ондук бөлчөктөрдү көбөйтүү жөнүндө маалымат аласыңар жана өздөштүргөнгө аракет жасайсыңар. Ондук бөлчөктөрдү көбөйтүүнүн жол жобосун үйрөнөсүңөр жана мисалдарды чыгарууну үйрөнөсүңөр балдар. Эсептөө көндүмдөрүңөр калыптанат. Ал эми ушул сабактын максатын көрсөткүчү силер ондук бөлчөктөрдү көбөйтүү жөнүндө билсеңер, өздөштүрсөңөр, аныктама эреженин жардамында жол жобонун негизинде мисалдарды аткара алсаңар, көндүмдөрүңөр, аракетиңер жакшы болсо, албетте бүгүнкү сабактын максатына жетмекчибиз. Балдар, өтүлгөн темаларга кичине кайрылып кетсек, эске салып алалы ондук бөлчөктү ондун даражаларына көбөйтүү жана бөлүү деген теманы өткөнбүз. Анда кандай аткарылган эле? Мисалы, ондук бөлчөктү 10 10го эселүү болгон сандарга көбөйтөйүк. Анда төмөнкү мисалды карагыла. 13,768ди 10го көбөйткөндө биз эң оңой жолун үйрөнгөнбүз. 10го көбөйткөндө үтүр кайсыл тарапка карап жылат? Ооба, 10го көбөйткөндө бир орунга оң тарапка үтүр жылып кетет. Канча чыгат анда? 137,168. Мына байкадыңарбы? Үтүр белгиси оңду карай бир орунга жылды. Кийинки мисалды карайбыз. Ошол эле ондук бөлчөктү 100гө көбөйткөндө үтүр кайсыл тарапка жылат? Оңго жылат. Ооба, анда биздин жооп кандай болот? 1376,8 болуп калат балдар. А 1000ге көбөйткөндөчү? Демек, бүтүн сан келип чыгып калат. 13,768. А 10.000ге көбөйткөндө кандай болот эле балдар? Ооба, эгер жетпей калса, үлүштөрдөн 0 кошуп жазабыз, Туура айтасыңар. Эсиңерге түштүбү балдар? Демек, 10 10дун даражаларына же болбосо 10го эселүү сандарга көбөйткөндө үтүр кайсыл тарапка жылат экен? Ооба, оң жака. Ал эми бөлүүдө кандай болот эле? 17,54-тү 100гө бөлгөндө үтүр кайсыл тарапка жылат эми балдар? Ооба, сол тарапка жылат. Ошондо 100, мына байкасаңар, 100гө бөлүп атканда же болбосо мындай түшүнсөк деле болот. 100дө канча нөлү бар? 2 нөл бар. Демек, сол тарапка 2 орунга үтүрүбүз жылып кетет. Анда 0,10.000ден 1758 келип чыгат. Кийинки мисалыбыз 1000ге бөлгөндө канча болуп калат? Ооба балдар, 0,10.000ден 1758 келип чыгат экен. Андан кийинки мисалыбыз кандай чыгат? 10.000ге бөлгөндө үтүр кайсыл тарапка жылат экен? Сол тарапка. Туура айтасыңар. 0,100.000дон 1758 деген сан келип чыгат экен. Ал эми 10го бөлгөндө канча чыгат балдар? Ооба, 1,1758 келип чыгат. Бул учурда
ондук бөлчөктү 10 ондун даражаларына көбөйтүп жана бөлгөндө бул учурда биз ой жүгүртүү менен дагы чыгарсак болот экен. Жана бизге жеңил, ыңгайлуу болду. Эми башка сандарга көбөйтүүдө кандай аткарабыз? Так ушул темада бүгүн сөз козгойбуз балдар. А дегенде силерге суроо. Ушул жылдызча белгилердин ордуна кайсы сандар жазылат? Төмөнкү жыйынтык келип чыга тургандай сандар болуп коюлуш керек. Ооба, мына. Биринчи мисалыбызда бул жерге 5 деген цифра коюлду. 5ке 2-ни кошсок канча чыгат балдар? 7. Ал эми 5ке канчаны кошсок? 3-тү кошсок 8 чыгат туура. Ал эми бул жерде 7ге 4-тү кошсок 11. Бир ойдо. Ал эми бул жерге 0 турат. 3кө 1-ди кошсок 4. Туура айтасыңар. Бул жердечи балдар, бул кемитүүгө карата экен. Демек 8ден 4-тү кемитсек 4, 5тен канчаны кемитебиз? 0-дү. Андан кийин бул жерге бүтүнгө 18 жазылды. Азаматсыңар. Төмөнкү теңдеменин тамырларын табалычы, балдар. Бул жерде кошууга жана кемитүүгө карата берилиптир. X өзгөрмөбүздүн тамыры канча чыгат бул жерде? Ошондо кайсы амал аткарылат? 4,5тен 1,2-ни эмне кылабыз? Кемитет экенбиз. Туура. Канча чыгат ошондо? 3,3 деген жооп келип чыкты. Экинчи теңдемени карагыла балдар. Эгер өзгөрмө бул тамга эси экинчи орунда келгенде кемитүү амалы өз аткарылат. Муну билебиз барыбыз. Анда канча чыгат? 21,4 деген сан келип чыкты. Андан кийинки мисалыбызда эмне болуп кетет? Бул 6,9 минус 6,9 барабардыктын оң жагына өткөндө плюс болуп кетсе, кошсоңор канча чыгат? Туура, 18 чыгат. Андан кийинки теңдеменин тамыры канча чыгат балдар? Өзгөрмө экинчи орунда келди. Кемитүү амалы өз аткарылат. Ошондо канча чыкты? 39,98. Азаматсыңар. Аракет кылып, силер дагы иштесеңер, сөзсүз түрдө жыйынтык чыгат. Анда эмесе балдар, бүгүнкү жаңы темабыз ондук бөлчөктөрдү көбөйтүү. Ондук бөлчөктөрдү көбөйтүүдө балдар, силер эмнелерге көңүл бурууңар керек? Мына ушул так эреже аныктамаларды жол жобосун билсеңер, албетте бүгүнкү теманы өздөштүрүп кетесиңер. Биринчиден, үтүргө көңүл бурбастан, аларды натуралдык сандар сыяктуу эле көбөйтөбүз. Экинчиден, көбөйтүүчүлөрдүн экөөндөгү тең үлүштөрдү эсептейбиз. Үчүнчүдөн, келип чыккан көбөйтүндүдөн ошол үлүштөрдү эсептегенде канча үлүш болсо, ошол оң жагынан солду карай ошончо сандан кийин үтүр белгисин кайрып коебуз. Кайра кайталайм балдар. Ондук бөлчөктөрдү көбөйтүүдө үтүргө көңүл бурбастан, аларды натуралдык сандар сыяктуу көбөйтөбүз. Көбөйтүүчүлөрдүн экөөндөгү тең үлүштөрдү эсептейбиз. Башкача айтканда, үтүрдөн кийинки сандар эки көбөйтүүчүдө тең канчобу, ошону эсептейсиңер. Үчүнчүдөн, келип чыккан көбөйтүндүдөн ошол үлүштөрүңөр канча болсо, оң жагынан солду карай
ошончо цифрадан кийин үтүр белгисин кайрып коебуз. Эми төмөнкү мисалдарга көңүл бурабыз. Биринчиден, ондук бөлчөктү натуралдык санга көбөйткөндө кантип көбөйтөбүз? 1,62-ни биз көбөйтөт экенбиз 13 деген санга. Мынакей. Демек, көбөйтүүнү аткарабыз. 3 жерде 2 6, 3 жерде 6-быз 18, 1 ойдо. 3 жерде 1-биз 3, ойдогу менен 4. Эми 1ди көбөйтөбүз. 162 өзү жазылды. Эми балдар, кошууну аткарабыз. 6 түшөт, 8ге 2-ни кошсоңор 10, 1 ойдо, 6-га 4, 10, ойдогу менен 11, 1ге ойдогуну кошсок 2. Эми үтүрдү кантип кайрыйбыз? Жакшылап көңүл коюп карайбыз балдар. Мына үлүштөрү 2 үлүш бар экен. А 13 бүтүн сан болгондуктан, натуралдык сан болгондуктан, анда үлүшү жок. Демек бизде 2 эле үлүш бар. Эми келип чыккан көбөйтүндүдөн жана айттым, оңдон солду карай. Мынакей. 2 орунга үтүрдү жылдырып коет экенбиз. Канча чыкты балдар? 21,6 деген сан келип чыкты. Оңой эле экен. Оба. Эми ондук бөлчөккө көбөйтүүдө кандай аткарабыз? Анда дагы көңүлүңөрдү бурамын. Мисалы бизге 1,1415 деген санды көбөйтөбүз 3,6 деген санга. Жанагындай көбөйтүүнү аткарабыз, бирдиктен баштап гана. Үлүш 6 жерде 5-биз канча эле? 30, ооба, 3 ой. 6 жерде 1-биз 6, ойдогу менен 9. 6 жерде 4-биз 24, 2 ойдо. 6 жерде 1 6, ойдогу 2-нү кошсок 8. Эми 3-тү көбөйтөбүз. 3 жерде 5-биз 15, 1 ой. 3 жерде 1 3, ойдогу менен 4. 3 жерде 4 12, 1 ой. 3 жерде 1 3, ойдогу менен 4. Эми кошобуз. Кандай көбөйтүндү келип чыкты? Бул 0 түшөт, 14, 1 ой. 8, ойдогуну кошсок 9. 11 ой, ойдогу менен 5. Эми үтүрдү кантип кайрыйбыз, балдар? Жана мен айттым, үлүштөрдү эсептейбиз. 1 өв, 2 өв, 3 өв. Биринчи санда, мынакей. 3 үлүшү бар экен. Андан кийинки саныбызда канча үлүш бар экен? 1 өв бар экен. Оба. Эми көбөйтүндүдөн канча сандан кийин үтүр кайрыйт экенбиз? Албетте 4 сандан кийин экен. Мынакей. 3 сан. Мынакей. 4 сан. Демек, үтүр белгисини койсок, кайсыл жерге коюлат экен? Мынакей. 5,10,940 деген сан келип чыкты, балдар. Үйрөнүп алдыкпы? Силер дагы сөзсүз аракет жасап көргүлө. Дагы эмнелерге көңүл буруу керек? Эгерде оң жана терс ондук бөлчөктөрдү көбөйтүүдө белгисине сөзсүз түрдө көңүл буруу керек. Мына -4,5 көбөйтүү 2,5. Бул кандай сан келип чыгат белгиси? Оба, -11,25. А терс сан менен терс санды көбөйтүүдө кандай белгиге ээ болот эле? Оба, плюс белгисине ээ болот,
Эми ондук бөлчөктөрдө да ошондой сандар келип калганда кандай көйтөбүз мына. 2 терс сандын минуска минус көбөйтүлсө плюс болуп кетет. Ошондуктан бул жерге эч нерсе жазылбады. А бул сандарды көбөйтсөк жыйынтык 44,765 деген сан келип чыкты. Эми китебиңерди алабыз балдар. Номер 440 маселени карайбыз. Күмүш шакектин салмагы 22 грамм. Эгерде дейт, биринчи учурда 800, экинчи учурда 875, 960 даражалуу көрсөтүлсө дейт, анда канча таза күмүш бар? Кантип чыгарабыз? Чыгаруу. Демек, 1 килограмм канча граммга барар эле? 1000 граммга туура. А 1000 граммда 22 грамм күмүш болсо, анда 22-ни 1000ге бөлсөк, 0,1000-ден 22 болот. Таза күмүш болот, Ошондо биз көбөйтсөк, 800-дү 0,1000-ден 22-ге көбөйтсөк, 17,6 грамм таза күмүш бар экен. Экинчи учурду карайбыз балдар. Демек, 1 граммда 0,1000-ден 22 грамм таза күмүш бар болсо, экинчи учурду да ошентип 875-ке ошону көбөйтсөк, 19,25. Андан кийинкисин да ушундай жол менен чыгарабыз балдар. Номер 442 маселеге көңүл бурабыз. Д'Артаньян дейт 24,8 км/саат ылдамдык менен 8 саат ат чапкан. А 22,65 км/саат ылдамдык менен 6 саат желкемеде сүзгөн. Калган жолду жөө баскан. Бардык жол 364 километрди түзгөн. Ал канча километр жөө баскан дейт. Демек чыгарабыз балдар. Ат менен жүргөн жолуну табуу үчүн жолдун формуласын билебиз, Аралыкты табуу үчүн анын ылдамдыгы менен убактысын көбөйтсөк, аралык келип чыгат мына. 24,8-ди 8-ге көбөйтсөк, 198,4. Бул ат менен жүргөн жолу. Ал эми кемеде жүргөн жолу 135,9 километр экени. А жөө баскан жолу белгилүүбү балдар? Ооба, белгисиз. X километр. Бардык жол 364 километрди түзөт экен. Демек, жөө баскан жолду табабыз. Анда кайсы жол менен чыгарсак болот? Теңдеме түзүү жолу менен, мынакей. Бул ат менен жүргөн жолу, бул кемеде жүргөн жолу, бул жөө жүргөн жолу. Үчөөнү кошсок, канча километрди түзөт экен бардык жол? 364 километр. Анда жыйынтык кандай болду? Ат менен кемеде жүргөн жолдорун кошсок, 334,3. Эми жөө баскан жолун табуу үчүн бардык жолдон 334,3-тү кемитсек, 29,7. Демек, Д'Артаньян 29,7 километр жөө басыптыр. Эмесе балдар, силерге үйгө тапшырма номер 444 жана 445 мисал маселелерди чыгарып келебиз. Аларды аткарган соң тапшырманы WhatsApp аркылуу мага жөнөтөсүңөр. Саламатта калгыла балдар.